Өлкөдө коронавирус жугузгандардын саны 1092 жетти. Абалга байланыштуу эл коомдук жайларда маска менен жүрүшү керек. Бирок автобустун ичине кирсек, түшкөндөрдүн көпчүлүгүнүн маскасы жок экен. Барып сурайлы, эмнеге мындай мамиле жасап жатышкан? Вакцинация кылдым. Барыңарды үгүттөйм. Вакцинация кылыш керек. Маска барасы тагынып алам. Азыр көнүп калды ошого. Башында тагынып атканбыз азыр. Эми бар тагмай жүрүп эле элди көрүп дагы биз дагы ошого көнүп калдык окшойт. Дагы да болсо, баягы эле медиктер айткан эрежелерди так сакташ керек. Масканы бет капты сөзсүз түрдө кийиш керек. Өзгөчө жанагы коомдук транспорттарга түшкөндө, базарларга барганда, торговый рыноктарга барганда, деги эле жанагы элдер чогулган жерлерге барганда аракет кылыш керек социалдык дистанцированияны кармаганга. Мындай көрүнүш коомчулукту тынчсыздандырып, былтыркы жылдын июль айындагы көрүнүш кайталанышы мүмкүн деген чочулоолорду күчөттү. Ошого карабай коомдук жайларда санитардык эрежелерди көзгө илбей жүргөндөр аз эмес. Өткөн жумада саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавирус жуктуруп алганын айтып чыккан. Мындан улам коомчулукта вакцина алса дагы вирус жугабы деген өңдүү түрдүү пикирлер жаралган эле. Адистердин айтымында вакцина алган күндө да санитардык эрежелер сакталбаса, вирус жугуп калышы толук мүмкүн. Вакцина разработка болгондо, вакцина кандайдыр бир мындай ушуреки ооруну таптакыр жок кылып ийем деп айтылбайт да. Вакцина алган киши бул өзүн татаалдашуудан сактайт, анан өлүмдөн сактайт. Англиядагы Оксфорд университетинин окумуштуулары COVID-19 каршы эмделүүдө 2 башка вакцинаны алса, коргоо деңгээли жогорулай турганын аныктаганын BBC жазды. Ага ылайык Европанын Испания, Германия сыяктуу өлкөлөрүндө бул тажрыйба колдонула баштаганы айтылат. Мисалы, Pfizer алгандарга экинчи доза катары башка вакциналар сунушталууда. Кыргызстанда ушул күндөрү коронавирустун 3-чү толкуну жүрүп жатат. Биринчи толкуну былтыр июль айында катталган. ПЦР тесттин баасы былтыр 1574 сом болсо, быйыл 788 сомго арзандады.